Саламатсызбы, сиз бийликке келген алгачкы жылдары мамлекеттин тышкы карызын 5 жылдын ичинде төлөп койсо болорун айттыңыз эле. Учурда төлөп коюуга мамлекеттин кубаты жетерин белгилеп жатасыздар. Эмнеге төлөбөй жатасыздар? Саламатчылык. 2023 жылдын 31 мартына карата мамлекетибиздин тышкы карызы 4,5 миллиард долларды түздү. Ооба, азыркы учурда тышкы карызды төлөп салууга биздин кудуретибиз жетет. Бирок айта кетүүчү нерсе, алынган тышкы карыздын дээрлик бардыгы 20 жылдан 40 жылга чейин жеңилдетилген. Пайыздык чендери 0,75%дан 2%га чейинки кредиттер болуп саналат. Карызды алып жатканда мөөнөтүнөн мурда төлөй турган болсок, анда алган сумманын үстүнө дагы кошумча пайыз төлөө милдеттенмелери коюлуптур. Ошондуктан карызды мөөнөтүнөн мурда жаап салуу бизге пайдасыз. Биз тышкы карызды өз убагынан 1 мүнөт дагы кечиктирбей төлөп жатабыз. Ага толук шартыбыз дагы бар. Корко турган эч нерсе жок. Бүгүнкү күндө буга чейинки алынган ички жана тышкы карыздын эң көп бөлүгүн төлөп баштадык. Мисалы, тышкы карыз 2004 жылы 3,1 миллиард сом, 2008 жылы 5 миллиард сом, 2011 жылы 9,4 миллиард сом, 2017 жылы 20,6 миллиард сом, 2019 жылы 28,1 миллиард сом төлөнгөн. Жыл сайын карызды төлөөнүн көлөмү графикке ылайык өсүп келе жатат. 2022 жылы 33,6 миллиард сом карызды төлөдүк. Быйыл 48,6 миллиард сом төлөйбүз. Алдыңкы 2024 жылга 64,7 миллиард сом, 2025 жылга 75,1 миллиард сом төлөө каралган. Мамлекетибиз эгемендик алган жылдар аралыгында алынган карыздардын эң көп бөлүгүн эми биз төлөп жатабыз. Эгер ушул акчалардын баарын карызга төлөгөндүн ордуна социалдык жана башка иштерге жумшаганыбызда, бүгүнкү жасалып жаткан иштерден 100 эсе жакшы иштерди жасамакпыз. Карызды башкаруу стратегиясында мамлекеттин карыздын деңгээли ИДПга карата 70%дан ашпоосу керек деп белгиленген. Бизде ички дүң продукциядан ашып түшкөн жылдар болгон. Маселен, 1999 жылы мамлекеттик карыз ички дүң продукцияга карата 133%га көтөрүлүп кеткен. 2020 жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыздын деңгээли ички дүң продукцияга карата 68%га жеткен. Азыркы учурда мамлекеттик карыздын деңгээли ички дүң продукцияга салыштырмалуу 53%га төмөндөдү. Бул көрсөткүч карыздын деңгээлинин туруктуу экенин, мамлекетибиздин экономикасынын өсүү темпинин ылдам жогорулап жаткандыгын көрсөтөт. Мурда Кыргызстан тыштан карыз алса, анын көбүн бюджеттин таңкыстыгын жабууга коротчу. Азыр тыштан карыз алынып жатабы? Алынган болсо, аны кайсы багыттарга жумшап жатасыздар? Учурда алынып жаткан насыялардын көпчүлүгү мурда коюлган келишимдердин негизинде бүгүнкү күнгө чейин түшүп жатат. Алынган насыяларды экономиканы өнүктүрүүгө багытталган приоритеттүү долбоорлорго жумшап жатабыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, мурда карызы көп, мамлекеттин бюджети аз өлкө болсок, азыр мамлекеттин бюджети 2 эсе көбөйдү. Ачыгын айтыш керек, гранттарды, алынган кредиттерди максаттуу жумшабай, жарымын иштетип, жарымы уурдалып кеткен учурларды билебиз. Азыр алынып жаткан насыялар, келген гранттар максаттуу жумшалып, бир тыйыны текке кетпей көзөмөлүмдө турат. Мурда алынган кредиттерге завод, фабрикалар, ири киреше алып келе турган ишканалар курулганда, азыр анын кирешесин алып жемишин көрмөкпүз. Тилекке каршы миллиарддап алынган кредиттердин көпчүлүгүнүн дайыны жок, карыздын үстүнө карыз болуп үйүлүп келе берген. Азыр экономикабыз кубаттуу болуп калды. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын көлөмү быйыл 1 триллиондун тегерегине жетсе, 2027 жылга 2 триллиондон ашат деп болжолдоп жатабыз. Ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 2022 жылы 7% болуп, эң жакшы көрсөткүчкө жетти. Ошондуктан тышкы карызды төлөө маселеси көйгөй эмес. 3 жыл мурда эле карызды кантип төлөйбүз, кайдан акча табабыз деген коркунуч болсо, азыр бул маселе бизди ойлондурбайт дагы. Андыктан тышкы карызды улам көтөрүп, паника кылып талкуулабай эле койсоңуздар болот.